тоонун башында канализация курат деген бул аябай жакшы көрүнүш да. Тоонун башында канализация куруп атышыптыр. Шаарда болгон эмес. Шаарда болбогон. Анан эми тоонун башында канализация куруп атышыптыр. Ошого деген биз келечегин ойлоп туруп кылышыбыз керек да. Бул нерсе бир канча убакыттан кийин жарактан чыгып, экологиялык бузулууларга алып келбестен, кыртышты бузбастан ушу эртеңинде дагы узак убакытка кызмат кыла тургандай кылышыбыз керек. Эми бул жашоодо 2 үй болобу, 5 үй болобу, 10 үйүң болобу, же бир канча мунаң болобу, бирок эс алып жер көрбөсөң өмүр өтүп кетет. Жашоо өтө берет. Биздин өмүрүбүз 50-60 жыл бул бир гана көз ирмем сыяктуу, жолоочу сыяктуусуң деп айтат го. Ооба. Бир киши ат башыданбы, бир нарын ат башыдан деп бирөө айтып атат. Мындай нерселер деле жашоодон алынат да. Мен көрбөгөн жерим калбады. Буягы Кочкордуга чейин көрдүм. Бул жагы Жумгалга чейин көрдүм. Көрбөгөн жерим калбады дейт экен да. Ошол сыңарындай Кыргызстандын ичинде деле биз көрбөгөн нерселер толуп турат да. Ошондуктан туугандар көрүш керекпиз. Ассаламу алейкум, урматтуу достор. Биз азыр Ош областынын Карагой жайлоосундабыз. Айтылуу Карагой жайлоосу акыркы 4-5 жылдан бери аябай актуалдуу, өзгөчө жакынкы кошуналарыбыз Өзбекстандан келген туристтер аябай көп. Ошо жалпы эле республикабыздан ички туризм, ошо биздин элдерибиз, мекендештерибиз дагы эс алууга жакшы көңүл буруп, ошо акыркы жылдары туристтердин саны аябай көбөйдү. Ошого байланыштуу дагы ушундай шарттар жакшы түзүлө баштады. Ошо туристтерди тосуп алуу маданиятыбыз жогорулап, аларга болгон сонун мындай жакшы домиктер, үйлөр салынып атат. Анан ушул жаатта менин досум Акылбек дагы ушу эс алууга аябай жакшы көңүл буруп, ушу Карагойго бир канча жолу дайыма келип, ушундай билет. Анан канча убакыттан бери ушу өзгөрүлүп калгандыгы, ошол шарттардын түзүлүп баштагандыгы жөнүндө. Достор, ошо азыр сиздер менен кыска маек өзүбүздүн ой пикирди, ушул жердеги эс алуудагы эмоциялар боюнча да жалпы эле ушундай сиздер менен маек кургубуз келет. Досум, сен эмне деп айткың келет эле ошо биздин мекендештерге, элдерибизге эс алуунун маанилүүлүгү жөнүндө өзүң ой пикириң менен айтсаң? Ассаламу алейкум, биздин мекендештер. Туура айтасың, Нурбек. Бул жерде азыр биздин Ош облусу Ноокат району Карагой жайлоосунда отурабыз ушул учурда. Бул жайлоонун биринчи орунда адамга болгон эң чоң жакшы жагы ден соолугуна аябай жакшы таасир болот. Таза аба, Таза аба. Адамдын азыркы учурда ар бирибиз көрүп атпайсыңбы? Өзүбүзгө канчалаган бир минус эмелерди алып келип атабыз. Отрицательный энергияларды алып келип атабыз. Аларга действительно азыр мен өзүмдүн практикамды алып көрсөм, ден соолугума байланыштуу. Акыркы мезгилде азыркы жашыбыз 35 курагына болгону менен жумушка байланыштуу же биздин айлана чөйрөгө байланыштуу аябай оору көп болгон. Мен акыркы мына 3 жылдын катар ушул эс алууну аябай жакшы көрөм, көп чыгып жүрөм. Бул эс алуу ден соолукка чындыгында өтө чоң таасири бар. Мен да чакырып кетемин. Бул жашоодо эс алыш керек. Туура. Урматтуу достор, ушу Кыргызстандын природасы, Кыргызстандын ушул экологиялык шарты мына Швейцарияга көп салыштырып айтабыз да. Кыргызстан ушул Орто Азиядагы ушул Швейцария, анан адам колу тийбеген көп жаратылыштарыбыз бар деп ошого дагы суктанып көп туристтер келет экен да. Анан ошол туристтерди чакырууда бизде көңүл бөлө турган нерселер бул шарт, биринчиден тазалык, анан ушул сый урматта келген туристтерге жакшы мамиле, өзгөчө мисалы үчүн Европалардан келе турган туристтерге
англис тилин биле тургандай жакшы тосуп ала турган коноктор, гидтер жакшы болсо, бир эле келген турист бир 2000, 3000 деген минимум эле 2000, 3000 доллар акчасын таштап кетет. Ошондуктан өлкөбүз өнүгүш үчүн сөзсүз биз баскан турган жерибизде ушу жакшы жагынан жарнамалап, ушу кемчиликтер болсо аны мындай оңдоо иретинде сунуштарыбызды айтып жүрсөк, сөзсүз жылыштар болот деп эсептейбиз. Досум, дагы бул кайсыл жерлерде мындай Кыргызстанда көңүл буруп, дагы эмнесине көңүл буруш керек? Мисалы үчүн, бул ноокатты дагы бир досубуз бар. 15 жыл, 20 жыл мурда ушул жерлерде көбүнчө эле жергиликтүү тургундар бош жерлерге картошкаларды эгип, мындай көп туристтер келбейт экен эле да. Эми акыркы жана башта айтып өткөндөй эле 5 жылда ошо туристтер аябай көбөйүп кетти депчи. Ошондуктан былтыры Камчыбек Ташиев келгенден кийин дагы асфальт жолдагы аябай сонун негизги болуп ошол инфраструктура, жол маселе болду. Жол маселесини түзүп, оңдоп койгондон кийин бул жерге дагы баягы туристтер, биздин өзүбүздүн ушул жергиликтүү элдер дагы келип баштады да. Мен ойлогонум, бул жерде ар бир жердин жаратылышты таанытып, туристтерди чакыруу максатында биринчи орунда жолго маани бериш керек экен деп ойлоп калдым. Жол жакшы болгондон кийин, анан кийин биздин элдин менталитетин дагы көтөрүп, сиз айткандай эле жанагы тил маселесине. Мисалга азыр биз келгенден бери, эртең мененден бери Европадан келген туристтерди көп көрдүк да, туура. Аларда гид кызматында эч ким жок. Эми барында бар экен, алар аз да. Ошону көбөйтүп тартсак болгудай экен негизичи. Ооба, эми ким бирөө айткан эле, биздин кошуна өлкөлөрүбүз келет, бирок алардан көп деле акча калбайт. Алар керек болсо өзүнүн тамак ашын көтөрүп келип, эс алып, мусорларын таштап кетет десе, биздин кошуна казак туугандарыбыз чычалап чыгышты эле. Ошол сыңарындай биз Кыргызстанда көбүрөөк акча калсын десек, акчалуу өлкөлөрдөн келген туристтерге көбүрөөк шарттарды түзүшүбүз керек. Мисалы үчүн европейстер келет, аларда эми евронун күчү бар дегендей, канчалык көп турист келсе ошончолук көп киреше болот. Туризм менен биз ушу Кыргызстан көп киреше табабыз. Азыр мына Ысык көлдө дагы көп жанагындай кышкы туризмге көңүл бурулуп атат. Ошо президентибиз Садыр Жапаровдун аракети менен дагы жанагы Каракол тараптарда Алтай резорт деп, Алато резорт деп салынып атат. Иши кылып мындай туризм жаатында биздин көп мүмкүнчүлүктөрүбүз бар. Ошол мүмкүнчүлүктөрдү текке кетирбей колдонушубуз керек. Анан эң негизгиси эле биз тартипке, тазалыкка маани беришибиз керек. Ооба. Сен мисалы акыркы жолу Францияга барып келдиң да. Ооба. Ошол салыштырып, ноокатка мына былтырдан бери экинчи жолу келишиң, Ооба. Кандай бир өзгөчөлүктөрүн көрдүң? Жылдан жылга мынандай жакшы домдор, шарты менен домдор салынып баштаптыр, домиктер салынып баштаптыр. Ичине кирсең, жылуу биринчиден, экинчиден жанагындай санузелдери, туалет, ванналарынан бери сонун салынып баштаптыр. Ушул өзгөчөлүктөр деле туризмге мындай жакшы шарт деп айтсак болот. Жана айткандай эле жол оң болсо жашоо оң болот дейт го. Ал сыңарындай мына тоонун башында канализация курат деген бул аябай жакшы көрүнүш да. Тоонун башында канализация куруп атышыптыр. Шаарда болгон эмес? Шаарда болбогон. Анан эми тоонун башында канализация куруп атышыптыр. Ошого деген биз келечегин ойлоп туруп кылышыбыз керек да. Бул нерсе бир канча убакыттан кийин жарактан чыгып, экологиялык бузулууларга алып келбестен, кыртышты бузбастан ушу эртеңинде дагы узак убакытка кызмат кыла тургандай кылышыбыз керек. Анан эми боз үйлөрдү дагы мындай салып атышат. Мисалы үчүн ишкер Болот Дыйканбаев деген биздин бир ишкер акебиз бар. Ал өзгөндө Кара Шора жайлоосунда боз үйлөрдүн стилинде салды, ичинде ошондой эле санузелдер бар, жатаканалары бар, бөлмөсү менен, ушундай шарттары менен да. Ошондой кылып туруп салсак дагы болот. Бул биздин этно, кыргыздын ошол өзгөчөлүгүн, ушундай шартта жашагандыгын кылсак болот. Дүйнөгө таанытуу максатында. Ооба, эми биздин өзгөчөлүгүбүз ушундай болгон, биз боз үйдө жашаганбыз деген сыяктуу.
Ошондой туугандар, эми бул жашоодо 2 үй болобу, 5 үй болобу, 10 үйүң болобу, же бир канча унааң болобу, бирок эс алып жер көрбөсөң, өмүр өтүп кетет, жашоо өтө берет. Биздин өмүрүбүз 50-60 жыл бул бир гана көз ирмем сыяктуу, жолоочу сыяктуусуң деп айтат го. ооба. Бир киши ат башыданбы, бир нарым ат башыдан деп бирөө айтып атат. Мындай нерселер деле жашоодон алынат да. Мен көрбөгөн жерим калбады. Буягы Кочкордуга чейин көрдүм. Бул жагы Жумгалга чейин көрдүм. Көрбөгөн жерим калбады дейт экен да. Ошол сыңарындай Кыргызстандын ичинде деле биз көрбөгөн нерселер толуп турат да. Ошондуктан туугандар көрүш керекпиз. Анан бизде эң негизгиси мындай отрицательный энергиялар, стресс, анан бирөө жарымга мындай жылуу, жумшак, күлүп учурашуу деген нерселерди көбүрөөк өздөштүрүшүбүз керек, көбүрөөк кылышыбыз керек да. Анан бул деле коомго болгон бир пайда да. Пайгамбарыбыз саллаллаху алейхи вассаламдан айтканда, мындай жылмаюу бул садака деп. Садака. Ошол нерсени көбүрөөк жайылтышыбыз керек туугандар. Жайылтышыбыз керек, ошол биздин мамилебиз менен ошол туристтер келет. Биздин кылган ишибиз менен туристтер келет. Туристтерди тартышыбыз керек. Кыргызстандын өнүгүшүнө салым кошушубуз керек. Ар бирибиз милдеттүүбүз. Өзүңө биринчи суроо бериш керек. Мен Кыргызстан үчүн эмне кылдым деген суроого жоопту өзүбүз издешибиз керек. Кыргызстанга биздин эми бул жака келип, элге тартуулаганыбыз дагы бир эме болуп эсептелет да. Жакшы жарыя. Жарыя болуп, кызмат болуп эсептелет да. Ооба. Ошол сыяктуу келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Бул ноокаттын 4 сезон. Жазында деле, кышында деле, мына күзүндө деле, жайында деле бул жерде эс алып кеткенге шарттар аябай сонун болуп түзүлүп калыптыр. Мындан ары дагы түзүлүп келип атат. Жолдору оңдолуп, жаачу, турчу жерлери дагы эс алуучу жайларынан баардык кооздоп, Европа стилине жеткирип калыптыр. Колдойбуз, келиңиздер, эс алып кетиңиздер. Сонун жылдан жылга өнүгүү бар. Буюрса жол оңолуп атат, канализациялар курулуп атат. Анан эми айрым-айрымдай тазалык жактарынан мен өткөндө силерге жана Швейцариядагы тоонун башындагы урналарды көрсөтпөдүмбү? Не кылып атасыз? Мондай кыргызбыз го, мондай жака эле мусорду ыргыта бербейсизби? Уят экен бияктачы. Муну көрүп отуруп деле уяласың. Ошо тоонун башында мындай мусорный урналарды карасаңар, бөлүк пластик өзүнчө, бумажный өзүнчө бол бөлүнүп отурат. Туалетин карагыла, тоонун башында. Бул деген түзүлгөн шарт. Анан дагы эмнени байкадым, о тоо таштарга Айбек плюс махаббат деген сыяктуу жазуулар жок экен. Андай нерсени кылбаш керек экенбиз, бул тоонун көркүн бузат экен да. Президенти Садыр Нуркожоевич өзү баш болуп ушул туризмди жакшы өнүктүрөлү деп атат. Элге шартты түзүү берип атат. Биз ошону колдошубуз керек, баалашыбыз керек, аракет кылышыбыз керек. Рахмат достор, дагы бир жолу кайталайбыз. Эс алыңыздар, азыр ошондой жайкы сезон, дагы 1 ай, 2 айга чейин өзгөчө могу Каракойдун ушул өзгөчөлүгү бул августтарда келсеңер дагы жашыл, анан гүлдөр дагы өсүп турганын көрөсүңөр ошол мезгилдерде да. Кургабайт экен, Ооба. Нымдуу экен да. Нымдуу жери, бул жакшы Каракойдун дагы жакшы бир жери, өзгөчөлүгү. Эртең менен келесиз, 1 саат жамгыр жайт, кайра 1 сааттан кийин күн ачылат. Бул деген Кыргызстандын көп жеринде жок чындыгында. Ооба. Не только эми Каракойго эмес негизи. Алай жергеси бар, Ош облусу мына түштүктө основнойчу. Ал жакта дагы ушундай кооз жерлер бар. Келиңиздер, эс алыңыздар, ден соолугуңуздарга караңыздар. Саламат болуңуздар.